Колубузда токтом бар, хакимияттан алган токтомубуз бар. Мына чыгат, ана чыгат деп эле улам бир аким келип, мына бүтүрөбүз дегичекте кетип калат. Ушинтип эле биз ошо жетим баладай эле жүрөбүз. Ошол жерде 26 үй жашап атабыз. Ушунун баары ошол жерде жашайбыз. Балдарыбыз ошол жерде окуйт, садикке барат, эптебеме кылып. Анан эми бул президенттин указын жокко чыгарып эле Первомайскийдин акими Максат Сасыкулов деген акимдей болуп колуна бир токтом көтөрүп барбай эле тоодо лыжа тепкен эмеде эле петушок кийип алып барып эле абалыңар оор, бу жер деген болбойт, каалаган жериңерге эме кылгыла, кимден алсаңар сотко бергиле дейт. Президенттин закону деген президент айтылган, захват кылгандарга дагы эч бир документи жоктор документ алсын дедиле. Мессароша алып атат, Ататүрк алып атат, Ататүрктүкү чыкты, биздики эмнеге эметпейт, силердики ал законго кирбейт дейт. Парковый зона дейт, парковый зона болуп атканда ошол жерде парктын схемасы 1 жыл илинип турду. Ошол учурда эле парковый зона болсо, эбакта эле бизде анда Мавлянов деген бар болчу замаким, ал бизде эбакта эле аңтар теңтермек. Эми бизди аябай кыйнап атат азыркы учурда. Президенттин бизди каршы көргөзүп атат элдичи. Жол болсо деген мына чыксын деп. Жанагы тесттин жанында деле а деле парковый зона болчу. Аны деле президент баргандан кийин чыгарып берди. Анан биз аябай кыйналып атабыз. Бул аким деген эл менен иштебей атат. Жалаң элдин ышыгына тийип мынакей сахары барлардын сахары көтөрүлүп атат. Сизге келдик, жок, болбой турган болсо биздин бала бакырабызды бүт эметип алып эле ошо чыгып эле ушундай эле барып эме кылабыз. Генпланга кирген жер, архитектурадан деген жообун күтөлү. Мен жообун алып алып туруп, силерге барып туруп жолугушам деген, анан жообу жок эле барды. Барып алып эле жанакын деп кетти, силер чечилбей, эмеңер оор. Басып алган, элдин баары басып алган. Азыр Кыргызга басып албаса эч убакта жер тийбейт. Так, мындай маселе эмне сиздердики жообун баары кыскача берет. Мен сиздерге баягы информация катарында жооп берейин. Анан сиздерге жанагы ар бир үйдүн сиздердин положениялар боюнча дагы айтып берейин. Бүгүнкү күндө кандай жүрүшүбүз? Да, туура айтасыздар. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз Садыр Нурбалиевичтин указы чыккан о легализации земельных участков. Ошонун негизинде Бишкекте жумуш 31 октябрдан баштап мынакей биз госактыларды таратып, архитектурадан жанагы земельный участокторду бөлүп баштадык. Анан сиздердики убагында парковый зонага кирип калган. Да, действительно. Бирок ошондой эле учурда бизде Карагачевый роща бар. Ошондой эле жанагы Ататүрк бар. Бул парктардын границалары бүгүнкү күндө не утвержден, то есть не уточнен. Границалары такталган, такталбай турат. Биз ошону эмне кылдык? Биз бүгүнкү күндө мынакей эң оор 1000ге жакын түтүнү бар Карагачевый рощадан баштадык. Карагачевый рощаныкын биз азыркы күндө мэрияда азыр юристтер баягы тактап атат, биз аны өкмөткө киргизебиз, токтом чыгарыш үчүн. Өкмөткө киргенде өкмөттүн токтому менен ошо границалар утверждаться этилет. Ошол эле тап менен сиздердикин дагы биз жөнөтөбүз. Бүгүнкү күндө архитектурада конкретный задачасы бар. Бизге схеманын баарын чейип бергиле деген. Азыр бирок тилекке каршы архитектура госстройлук карагандыктан бизди укпай жаткандыр, может кандайдыр бир баягы тоскоолдук кылып аткандыр, бирок ошол границанын бизге схемалары келген күндө биз ошондой эле кылып туруп өкмөткө киргизебиз. Уточнение границ деп туруп. Уточнение границ болгондо парктын территориясы автоматически кичирейет. Кичирейгенден кийин арт сыртында калган үйлөр, сиздердин үйлөрүңүздө, ошолорду биз сиздердин үйлөрүңүздөрдү биздин президентибиздин жанагы указына такап туруп, аны сиздерди легализацияга алып барсак болот. Мен сиздерге айтып коеюн, бүгүнкү күндө жумуш действительно жылып атат, бар. Мынакей ишенбесеңиздер, даже проектлерди азыр көрсөтүп берген дайынбыз, жанагы Карагачевый роща боюнча. Карагачевый роща деген почти канча 150 гектар белет? 200. 200 гектар. Ошо 200 гектардын мындайча айтканда, где-то калп айтпасам бир 100 гектарынан көбүрөгүн биз паркка калтырып атабыз да, калганын баягы узаконенияга берип атабыз. Бирок сынаст этилген үйлөр жок да. Сынаст этилген үйлөр жок. Мен сиздерге ачык эле айтам. Эми бул Кыргызда эң деги эле мусулманчылыкта куттуу жер, эң куттуу жер бул үй. Ошол себептен бирөөнүн үйүнө барып кол салып, же түртүп салган бул
Бирок сиздер деген жанагындай барып туруп, айлык өкмөтүнөн барып туруп, ошол эми биз го население ниже, биз андай мындай эмеден кабарыбыз жок. Мына сиз айтып аткан, ал кишинин дайын кабары болуш керек. Бирок имеет право, ошого деген сиздер бир чара көрөсүздарбы, жанагы барып парктын үстүнөн барып алып туруп, элди чакырып, канча беспокойтуруптур. силер эч кандай даш калсаңыз эмеси бар, видеосу бар, көрсөтөлү. Силер деген басып алгансыңар. Мени деген апам 2005 Кайненем болуп келгенбиз. Жер ал дегенде мен алып алгам. Алып кел деген эмес. Эжеке эми ал суроогуңузга мындай кылып жооп берейин. Эми бүгүнкү күндө мен жалгызмын. Сиздер чара көрүшүңүздөр керек мындай эмеге. Уруксат берсеңиз мен айтып коеюн, мен бүгүнкү күндө жалгызмын. Бишкек шаарында 50-ге жакын конуш бар. Биз ошол 50 конуш менен мынакей сатапта иштеп аткан биздин бир департаментибиз бар. Мындайча айтканда, азыр акимият тараптардан биз только сейчас акимият тараптарды мындай нормальный руслага салып, азыр иштетип аткан учурубуз. Чтоб они правильно доводили до людей ту или иную информацию. Ошол бизде болгон маалыматтарды туура жеткизип, туура түшүндүрмө иштерин жүргүзүү максатында биз мен тараптан жана биздин урматтуу мэрибиз тараптан 3-4 жолу чогулуш болгон. Туура жеткиргиле, туура түшүндүргүлө деп. Да, может быть, кандайдыр бир биздин кызматкерлер тараптан кандайдыр бир кемчиликтер айтылгандыр же кеткендир, эми алар үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Эжекес, уруксат берсеңиз, мен сизден кечирим сурайм ошол неме боюнча, инциденттер боюнча. Давайте бүгүнкү күндө эми урушуп талаша турган эч нерсе жок. Ошол эле жана мен айткандай эле Карагачева Орусчаныкы мынакей азыр Кудай буйрса ушул жума биз өкмөткө киргизебиз дагы уже экинчи этап жанагындай. Может сиздердикин өтөбүзбү? Кайсы дагы бар? Бизде проблема именно по уточнению на очереди. Границалар бар, жана текче керек сокулук. Сокулуктук бар, сокулуктан кийин аларча бүттү да туурабы? Аларча бүттү да. Жер ынтымагы бар. Жер ынтымагы бар, андан кийинки уже сиздерге өтсөк болот. Эми действительно бизде азыр менде кол жетишпейт. Ачык эле айтыш керек. Болгону бул нерсе менен мен да бул биринчи эмес. Бул деген жайында депутаттар барып, ошол жерде болгон Кызылкийский улицасын, Тлебердиева улицасын баарын топтоп туруп, канализация, ана боюнча бардык проблемаларды чечип атып, дагы эле кайра болсо биздин лично участокторго таянып кеткен. Бул деген басып алган, силер эч кандай немеңер жок. Жөн эле негизинде барып ушинтип айта бергенге болбойт да. Именно кандай жиналыш болбосун биздикилер барып туруп эле ошол жерде сапат сетип кетет да. Эжеке, эми кол коюучу киши мен деп атам. Сүйлөсө элдин баары эле сүйлөбөйт. Эми Кыргызстан баары эле сүйлөп атпайбы? Мисалы үчүн байке ал негиз айтып атам да. Эми түшүнүп атам. Эми бир эле үй эмес, эми монча 26 киши 2007-ден бери ушинтип жашабаса анан эле сүзүлөт, мынтилет десе элдин баарынын кызыры келип ушунча эл кол коюп туруп, мынакей акимдин сүйлөгөнү кантип ушундай болсун? Мынакей акимдин сүйлөгөн угуңузчу ушул мына. Мына Раматтын кайнем деп мен силерге айтып берейин. 2005 жыл болду деп турам мен. Анан кийин таланттуу кимби бирөө келип мага предлагать брат могул жерден жер алып кой деп. Мен могул жерге өзүм келген. Раматтыл кайнем да бар эле. Бир участок базып алып дегенде, апа уят болбойт. Десе могул жерге 150 киши келип базып алганса. Качканда баскан андан мурда жетти. Биз бул аким болгондон кийин ушу карапайым элдин үнүн силерге жугузса жеткирсе болот да. Апа, уруксат берсеңиздер, эми алда видео боюнча биз териштирүү иштерин жүргүзөлү. Эми ал боюнча чара көрөлү. Бирок жанагы бияктан эң көйгөйлүү, эң важный маселе бул сиздердин үйүңүздөрдүн жанагы легализациясы. Азыр жөнүнөн жок башка нерсеге күчүбүздү жумшай берсек, жөнүндө бул колго албагандык. Ошол себептен бир ачууңуздар мага бериңиздер, давайте ишиңиздерди мен алып барайын. Өзүм контролдоп алып барайын. Рахмат, ушул оң жагына закон основасында чечилет. Даже лишний үй салдырбагыла дегенде мына Гүлүмканжы баш болуп ошол жерде бирөө фундамент куюп баштаса, биз барып чогуу салбагыла деп ошол жерде айтып деп отурабыз. Анан кийин келип туруп все силер да снос этесиңер дегенге бизге деле эме болуп атат. 12 жыл бүттүк ошол жерде. 14 жыл бүткөндөр бар. Анан каждый второй каалаган күнү барып ушул жиналышты кыла берген. Эми мындай кылалы эжекеси. Давайте чогуу чара жумушту алып баралы. Эми ачык эле сөз, мынакей бизде Бишкек шаарында мен айткандай эле 50 конушта баардыгында проблема бар.
Büyük проблема. Bir соо жер жок. Уж поверьте на слово, мынакей мен өзүм көрүп атам, өзүм билип атам, бир соо жер жок. Бардык жерде проблема. Ошол проблеманын баары азыр менин мойнумда турат. Сиздер тараптан мага эмне керек? Сиздердин болгон эле баягы поддержкаңар керек. Жакшы сүйлөп, күлүп жайнап турсаңыздар эле мага ошол эле керек. Башка эч нерсенин кереги жок. Мага ошол эле керек. Мага ошол нерсе аябай жетпей турган учурда. Тияка барсаң деле ушундай, бияка келсең деле ушундай. Эми чын айтканда мен дагы аябай чарчадым. Ушунча кишинин жүгүн көтөрүш да кыйын. Четинен чечип келатабыз акырындан. Тиягын чечтик, биягын чечтик, акырындан чечип келатам. Ошо канча Мындай күндөр дагы болуп атат, даже мояка отургузуп алып туруп, күчкө салып, кол кой деп туруп, заставлять этип кол койдурган күндөр дагы болуп атат. Эми ачык эле ошенткенге аракет кыла кой. Эми ошентип чечип берейин. Бирок эми единственно мага убакыт керек. Давайте жанакы мен уже мойнум алып койгом да, сиздерде эле болгон тиякта жарандардын маселесин чечкенге мойнум алып койгом. Ошолор менен очередтешип акырын алып кетели. Азыркы күндө эми сиздердин үйүңүздөргө менин службаларым барып, үйлөрүңөрдү эч ким баягы сүрдүрткөн эч ким жок. Ачык эле. Эми бирке чыдап туруңуздар. Кудай буйрса эми мына жыл башталды. Мынакей азыр биз жылды жаңы тап менен баштап атабыз. Уже массалык кетип атат. Эми өзүңүздөр деле теледен, интернеттен деле көрүп атасыздар. Көп эле киши баягы реальный госактыларын ала баштады. Ачык эле. Биз госактыга да тапшырганбыз да, аны дагы адмен кылып Эми ошону, госакты сиздерге бериш үчүн жанакы границаны утверждать этиш керек. Границаны утверждать этип алып туруп, парктын границасын кыскартыш керек. Кыскарткандан кийин анан сиздердин жериңиздер баягы жөнөкөй жерге өтөт, парковый зонадан чыгат дагы. Ошонун негизинде анан жанакы президенттин указына такап туруп, сиздерди легализацияга алып барсак болот. Эң туура айтасыз. Мына жерде ошол парктын ортосунан кайсы көчө өтөт эле? Мажаевский көчөсү өтөт да. Ошол Мажаевский көчөсүнүн жогору жагында мурунку мындан 3-4 жыл мурун иштеген мэрге тиешелүү, Соровалдиевге тиешелүү бир үй курулуп атыптыр да. Ага салыштырмалуу булардын жайгашкан үйү, салган үйлөрү, ошол Мажаевский көчөсүнөн бир кыйла ылдый жакта да. Эми сиз Нурдан Кемелович мына жерде абдан туура жакшы айттыңыз. Мен эл тараптанмын деп. Ошол көйгөйлөрдү өзүңүз эл тарапта болуп, эметип легалдаштырып берсеңиз абдан жакшы. Эми Кудай буйрса кылалы. Мурда ошол жерде биз эмелерди көргөнбүз. Мажайский көчөсүн деген квадрат метр жанагы жолдун трассаны андан тышкары 2 тротуар менен квадрат метрлерди. Эми ачык эле айтайын. Мынакей мен сиздердин тарапка деле барып кеткем. Эч ким көрүнбөй, билинбей эле акырын барып, жөнөкөй эле кино барып, ошону көрүп кеткем. Кандай условияда жашап атасыңар, эмне проблема бар, анын баарын мен көрүп турам. Эми чечкенге аракет кылалы. Эми кичине мага убакыт бергиле. Сиздер тараптан баягы эми мондай майда чүйдө проблеманы айтып турсаңыздар, мен анын баарын чечип бүткөнгө жетишпейм физически. Давайте чоң проблемадан баштайлы да, күчүбүздүн баарын ошого жумшайлы да, ошону чечели. Ал эми жана кызматкерлер ар кандай барып сүйлөгөндөр боюнча эми ачыгын эле ошол кызматкерлер үчүн мен жетекчи катары сиздерден кечирим сурайм. Жок, ал деген аким деген Сазыкулов Масатбек Шекербекович ушундай сөздү сүйлөп алыптыр да. Мына бизде азыр Нурдан Кемелович Орунтаев ушул нерсени айтып атат да, биздин мэрдин орун басары. Анда жакшы экен да андай. Сиздер кандай бардыгыңыздар эми Кудай буйрса чечилет деп эле айтып атат. Эми ачык сөз, мынакей мен барыңыздардын көзүңүз сүрүлүп айтам, мынакей сүйлөп тартып атасыз видео. Мен тетеги Ататүрк паркын барып мен өмүрүм чечпейм. Чечким да келбейт. Эмне себеп? Мен аякты көргөм, билем, ким жашайт аякта, кантип жашап, кантип жердин баарын алган мен баарын билем. Мен ага ал нерсеге барып кол койбойм. Ал жерде жалаң байлар жашайт. Жалаң байлар жашайт, жалаң чиновниктер жашайт. Биздин ошолорго эми сиздерди көрүп атам, сиздер карапайым калсыңар. Карапайым калып, ошол мээнетиңиздер менен таап, ошенге таң салып, ошенде күнүңүздөрдү көрүп келип атасыздар. Эми сиздерге поддержка бербегенде башка берүүчү поддержка. Эми мага кичине убакыт бергиле, жанагы очередь менен акырын жылдыралы. Улам менден товар алып турсаңыздар болот. Эми примерно мен сиздерге айтам, где-то бир ай, 1,5 айдын ичинде беркилерди чечип бүтсөк жакшы. Андан кийин эми Кудай буйрса эгер жайга чейин барып бүтүп калсак, анда вообще сол. Эгер сиздерди жанакы парковый зонанын границасынан чыгарсак, жайга чейин чыгарып ошол өкмөттөн колдорду койдурсак, анда жакшы. Андан кийин уже спокойно легализация менен өзүнүн ногу менен кетет.
Главное бітет екен, Кудай буйрса бүтөт. Бизге максат сасыкулук булам барып бишиндагы эмебизди албасын. Эми апа, эми мындай да, эми ар бир майда чүйдө жана. Жо негизи да ал деген мэр менен жердешкен ошого таянат атабы силердин такыр сөзүңөрдү укпайбы билбейм бул кандай эме экенин. Ар кандай адам бар. Аябай Ар кандай адам бар. Эми ар бир нерсеге мен көңүл болуп, тиги нервимди урутса мен деле түттөгүм го дейм. Бирок биз 2 жылдан бери Давайте мен реально проблемаңарды чечип берейин деп атам. Бишкек шаарынын январда уже чечилет дегенде биз эч бир сөз неси жок эле. Эми ачык айтсам, мен силерге азыр бир айдын ичинде жеке айдын ичинде чечип берем деп, баягы куруу убада бербейм. Рахмат. Муну менен көпкө чейин надо заниматься. Кудай буйрса чечилет экен. Вексель баарын коюп алып туруп, ошо картанын баарын чечип чыгыш керек. Аяка кол койгон кишинин баарын мойнуна алдырыш керек. Ошондон кийин гана анан баардыгы чогулуп туруп анан немеге кирет. Силерге архитектурадан кагаз берген киши соттолот деп кетти го, ушинтип айтты теги аким. Эми ошон, эми апа мындай да, ошонун баарын кылдаттык менен өзүнүн мыйзамдуу нерсеси менен жазыш керек. Ошондо бул нерсе чечилет. туура айтат, туура айтат. Биз Жада азыр биз Бишкек шаарынын ошол мэриясында отурабыз. Арунтаев Нурдан Кемеловичтин кабинетинде. Мына 1-май районунун акими Сазыкулов Максатбек Кемеле Шекербекович кичине бир аз сиздерге туура эмес информация берип койгондо анын артынан өзү Нурдан Кемелович өзү кечирим сурап ушундай нерсе жолго барып атат. Кудай буйрса жакшы жана чечилет деп үмүт кылып туралы, эжекелер агайлар.